Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку сабакта жер шарындагы адамзат менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын коомдогу орду. Сабактын жүрүшүндө адамзат жана коом, адамдын коомдогу орду, адам жана жаратылыш менен таанышасыңар. Адам баласы бардык тирүү жандыктардын эң акылдуусу деп айтсак болот. Дүйнө жүзүндөгү калк коомдун башкы өндүргүч күчү. Ансыз өндүрүштүн өнүгүшү, илим менен техниканын өнүгүшү жана анын иштөөсү дагы мүмкүн эмес. Азыркы убакта дүйнө жүзүндө 2000ден ашык элдер бар. Ал эми калктын географиясы, экономикалык, социалдык географиянын башкы тармактарынын бири. Адамдар жашаган аймактары менен коомду түзүшөт. Коом үй бүлөдөн түзүлөт. Коом түшүнүгүн тар мааниде карап көрө турган болсок, адамдардын кызыкчылыктары өтө ар түрдүү. Ошого байланыштуу кызыкчылыктары жалпы болгон адамдардын группасы. Мисалы, жаратылышты коргоочулар коому, ишкерлер коому, кайрымдуулук коому. Мына ушул сыяктуу эле дүйнө жүзүндөгү адамдардын кызыкчылыктары дагы өтө ар түрдүү болгондугуна байланыштуу кызыкчылыктарына жараша өзүнчө бир коомдорду түзүп алышат. Мисалы, андан сырткары ит сүйүүчүлөрдүн коому, мышык сүйүүчүлөрдүн коому деген сыяктуу адамдардын кызыкчылыктары канча болсо, мына ошондой кызыкчылыктагы ар түрдүү коомдор дагы болот экен. Коомду биз өз алдынча мамлекет катары карай турган болсок, ар бир мамлекеттин өзүнчө эли, ал өзүнчө коомду түзөт. Дүйнө жүзүндө 200гө жакын мамлекет бар. Ар бир мамлекеттин эли өзүнчө коом болуп эсептелет. Мисалы, Европалык коому, кыргыздар коому, англис коому. Мисалы, Европада жашагандарды биз европалык коому деп айтабыз. Кыргыз республикасында жашаган адамдарды кыргыздар коому. Ошондой эле Англияда жашаган адамдар англис коомун түзөт. Демек, ар бир өз алдынча мамлекеттин эли өзүнчө бир коомду түзөт. Коомдун тарыхый өнүгүү этабы боюнча дагы бөлөбүз. Мисалы, алгачкы убактарда адамдар жерди иштетип, аңчылык кылып, жан багышкан мезгилдерин биз агрардык коом деп айтабыз. Эмне үчүн дегенде, бул убактарда адамдар көбүнчө жерди иштетүү менен гана эмгектенип келгендигине байланыштуу бул мезгил агрардык коом деп аталып калган. Андан кийинки илим менен техниканын дүркүрөп өсүп, өнүгүү деңгээлине келген убакты биз индустриалдык коом дейбиз. Же болбосо илимий техниканын өнүгүү деңгээли бул индустриалдык коом деп аталат. Азыркы убак маалыматтык коомдун убагы. Анткени балдар, ар бир минута бул маалымат албай турууга мүмкүн эмес болгон мезгил маалыматтык коом деп аталат. Дүйнөдөгү адамзат бир бүтүн деп карайбыз. Анткени адамзат өзү бир бүтүн жер шарында жашайт. Жер шарындагы адамдар улутуна, расасына, коомуна, мамлекетине карабастан бир бүтүн дүйнө элин түзөт. Демек, коом түшүнүгү кеңири мааниде бири-бири менен байланышкан, жаратылыштан көз каранды, тарыхый өнүгүү этабы менен калыптанган адамдардын бириккен формасы катары карайбыз. Коом жер шарындагы адамзаттын жана алардын ортосундагы мамилелердин жыйындысы. Адамзаттык коом. Салыштырмалуу, жабык жана өз алдынча болгон адамзаттык коомдун бир бөлүгү бул улут. Кандайдыр бир себептердин негизинде бириккен адамдардын уюму религиялык коом. Демек,
коомду биз ар кандай негизде карайт экенбиз. Эмесе суроого көңүл бурабыз. Мамлекет менен өлкө айырмаланабы? Айырмасы жок. Бирдей мааниде айырмаланат, бир-бирдик. Кана балдар, мамлекет менен өлкө айырмаланабы? А. Айырмасы жок. Б. Бирдей мааниде. В. Айырмаланат. Г. Бир-бирдик. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Мамлекет менен өлкө бири-биринен айырмаланат экен. Демек, мамлекет менен өлкөнүн ортосундагы айырмачылыкты карап көрөлү. Коом, өлкө, мамлекет ар кандай түшүнүктөрдү берет. Коом бул социалдык түшүнүк, өлкө географиялык түшүнүк, мамлекет бул саясий түшүнүк. Демек, коом, өлкө, мамлекет ар кандай түшүнүктөрдү берет экен. Өлкө белгилүү бир чеги бар дүйнөнүн бир бөлүгү. Мамлекет өзүнчө чек арасы белгиленген, мамлекеттик суверендүү укугу бар аймакты биз мамлекет деп айтабыз. Эгерде өзүнчө бир бөлүнгөн чеги бар дүйнөнүн бир бөлүгүн өлкө деп атай турган болсо, өзүнчө бир чек арасы белгиленген, мамлекеттик суверендүү укугу бар аймакты мамлекет деп айтабыз. Коом, мамлекетте жашагандар, мамлекеттин гражданини, улуттук каада салтты кармагандар мамиледе болгондор. Демек, өлкөнү дагы, мамлекетти дагы демек коом түзөт экен. Бирок мамлекет, өлкө бир-бирдик болгондугуна карабастан, алар ар кандай түшүнүктөрдү беришет. Эмесе кийинки суроого көңүл бурабыз. Суроо: Евразиянын территориясында адамзаттын бүткүл расаларынын кайсылары жашайт? А. Европеоид, Б. Монголоид, В. Негроид, Г. Бардыгы. Кана балдар, Евразиянын территориясында адамзаттын бүткүл расаларынын кайсылары жашайт деп ойлойсуңар? А. Европеоид, Б. Монголоид, В. Негроид, Г. Бардыгы. Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Евразиянын территориясында адамзаттын бүткүл расаларынын бардыгы жашайт. Евразиянын территориясында адамзаттын расаларынын бардык өкүлдөрү жашайт экен. Бирок саны жагынан Европеид расасы биринчи орунда турат. Демек, Евразияда Европеид расасындагы адамдар көп. Саны жагынан экинчи орунда Монголоид расасындагы адамдар. Демек, Евразия материгинде бардык расадагы адамдар жашайт деп айтсак болот. Адамдар негизинен бир жер шарында жашагандыгына карабастан, адамдардын ар түрдүүлүгү бар. Алар дене түзүлүштөрүндө, өз эне тилдеринде, жашоо турмушунда жана белгилүү бир аймакты ээлегендигине карата адамдар ар түрдүү болушат. Мисалы, дене түзүлүштөрү тышкы көрүнүштөргө жараша айлана чөйрөнүн ар түрдүү шарттарына ыңгайлашуунун натыйжасында түзүлгөн ар түрдүү расаларга бөлүнүп жатат. Ар бир эл өз эне тилдеринде сүйлөшөт. Демек, ар бир элдин өзүнүн эне тили бар. Эне тилдери боюнча дагы адамдар бири-биринен айырмаланат. Ошого карабастан, дүйнө элдери бири-бирин түшүнүшөт. Жашоо турмушу дагы отурукташкан аймагына ылайыкташып, бири-биринен айырмаланып турат. Мисалы, түндүктө суук жерде жашагандар бугу багып, аңчылык кылуу менен эмгектенишет. Мисалы, адамдар жашаган аймактарына жараша алардын дене түзүлүштөрү, жашоо турмуштары ар түрдүү болот. Ар бир эл өз эне тилинде сүйлөйт дагы, бул жерден адамдардын ар түрдүүлүгү келип чыгып атат. Бирок ошого карабастан, дүйнөдөгү адамдар бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамзатты түзөт. Адамзат жашаган чөйрө бул географиялык чөйрө. Географиялык чөйрө адамзат коомун курчап турган чөйрө. Адам тигилже бул өлчөмдү өздөштүргөн,
жана коомдук өндүрүшкө тартылган географиялык кабыктын бир бөлүгүн биз географиялык чөйрө дейбиз. Же болбосо адамзат коомун курчап турган чөйрө бул географиялык чөйрө деп аталат. Адамдар өздөрүнүн ар түрдүүлүгүнө карабастан коомдо бирин бирин сыйлоо, урматтоо, түшүнүү менен тынчтыкта, тең укукта жашаш керек. Ошондуктан ар бирибиздин коомдогу ордубуз абдан чоң. Сен кандай болсоң, коом дагы ошондой болот. Улуу инсаныбыз Искак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом дагы таза болот. Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген. Ошого карабастан коомдо ар кандай түшүнбөстүктөр күч алып, адам баласы өзүнө өзү ар кандай коркунучтарды туудуруп келет. Адам биологиялык организм катары жаратылыштын бир бөлүгү. Адам баласы жаратылышсыз жашай албайт. Ал эми жердин жаратылышын, адамдын турмушундагы иш-аракеттеринин, чарбачылык иштеринин натыйжасында азыркы күндө жаратылышка тийгизген таасири абдан чоң. Ошого байланыштуу адам баласы өзүн курчап турган, жашап турган чөйрөгө болгон мамилесинин негизинде азыркы күндө көптөгөн проблемаларды пайда кылууда. Кийинки суроого көңүл буралы. Суроо: 20 жана 21 кылымдагы эң курч глобалдык проблемалар кайсы? А. Депопуляциялык, Б. Этнологиялык, В. Экологиялык, демографиялык, Г. Жаратылышты пайдалануу. Кадабалдар, 20 жана 21 кылымдагы эң курч глобалдык проблемалар кайсы деп ойлойсуңар? А. Депопуляциялык, Б. Этнологиялык, В. Экологиялык, демографиялык, Г. Жаратылышты пайдалануу. Канабалдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөбүз. 20 жана 21 кылымдагы эң курч глобалдык проблемалар бул экологиялык жана демографиялык проблемалар болуп эсептелет. 20 жана 21 кылымда адамдын тарыхында калктын өсүүсүндө мынчалык өсүү болгон эмес. Калктын саны жыл сайын 53-80 миллион адамга өсүүдө. Калктын санынын өсүүсү менен бирге адам баласы өсүү көптөгөн глобалдык проблемаларды пайда кылууда. Мисалы, калктын санынын өсүшү менен адам баласынын жаратылышка жасаган мамилесинин негизинде экологиялык проблемалар күч алууда. Демек, 20 жана 21 кылымдагы эң курч проблемалардын бири бул экологиялык жана демографиялык проблемалар болуп эсептелет. Суроого көңүл бурабыз. Суроо: туруктуу өнүгүү концепциясы качан жана кайда кабыл алынган? А. 1960 жылы Вашингтондо, Б. 1970 жылы Парижде, В. 1980 жылы Римде, Г. 1992 жылы Рио-де-Жанейрода. Канабалдар, туруктуу өнүгүү концепциясы качан жана кайда кабыл алынган деп ойлойсуңар? Канабалдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. А. 1960 жылы Вашингтондо, Б. 1970 жылы Парижде, В. 1980 жылы Римде, Г. 1992 жылы Рио-де-Жанейрода. Канабалдар, суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Туруктуу өнүгүү концепциясы 1992 жылы Рио-де-Жанейрода кабыл алынган экен. Туруктуу өнүгүү концепциясы Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясында Рио-де-Жанейрода 1992 жылы мамлекеттердин глобалдык кызматташтыгынын аракеттеги планы кабыл алынган. Же болбосо 21 кылымдын планы деп айтсак дагы болот. Туруктуу өнүгүү
азыркы убактагы керектөөнү камсыз кылуу менен келечекке коркунуч келтирбөө дегенди түшүндүрөт. Туруктуу өнүгүү концепциясынын өзөгү бул табигый жаратылышты сактап калуу менен туруктуу өнүгүүгө жетишүү дегенди түшүндүрөт. Азыркы күндө дүйнөлүк коомдун айлана чөйрө менен болгон байланышындагы ар бир коомдо жана ар бир күндүн бул күн тартиби туруктуу өнүгүү болуп эсептелет. Эгерде биз азыркы күндө табигый жаратылышты сактап кала алсак, туруктуу өнүгүүгө жетише алабыз. Мына ошондуктан туруктуу өнүгүү концепциясынын мааниси абдан чоң, же болбосо 21-кылымдын негизги планы деп айтсак дагы болот. Адам баласынын жаратылышка чоң коркунучтарды алып келип жаткандыгын өзүңөр көрүп жатасыңар. Ошону менен бирге адам баласы жаратылышка гана эмес, өзүнүн өмүрүнө дагы абдан чоң коркунучтарды туудуруп келет. Мисалы, Кытайда 700 миллион адам кир суу ичишет. Бул адам баласынын өзүнүн эле жаратылышка жасаган мамилесинин негизинде келип чыккан. Ар бир чогулган нефтинин 1 тоннасы океандарга, деңиздерге, дарыяларга жана кургактыктарга куюлуп келет. Дүйнөдөгү ар бир адамдын өлүмү абанын булгангандыгына байланыштуу. Мына өзүңөр көргөндөй балдар, жер шарындагы адамзат өзү бир жаратылыштык биологиялык организм болгондугуна карабастан, коомдогу ар кандай мамилелердин негизинде жана жаратылышка жасаган мамилесинин негизинде азыркы күндөгү жер шарындагы проблемалардын бардыгы бул адамзаттын келечегине абдан чоң коркунучтарды туудуруп келет. Бүгүнкү сабакта биз адамзат жана коом, адамдын коомдогу орду, адам жана жаратылыш менен тааныштык. Кийинки сабакта биз дүйнөнүн саясий картасы менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.